Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова коомдук жайда узун сакал коюп жана паранжа кийип жүргөндөргө тыюу салууну сунуштады. Бул коомчулук тарабынан бир катар талкууга алынып атат. Айрымдары колдосо, айрымдары паранжа кийгендер менен сакал койгондордун укугу бузулат деген пикирде. Биз азыр Жогорку кеңештин депутаттарынан бул мыйзам долбоору тууралуу пикирин сурап көрмөкчүбүз. Эми мен азыр ушул нерсени мен деле коомдук талкуудан көрдүм, сайттан, бирок толук кандуу концепциясын окуп көрө элекмин. Окуп көрүп туруп, анан кеңири форматта айтсам жакшы болот. Бирок эми мен өзүм динди тааныган адам катары, өзүм мисалы ушул ислам дининде маалыматым бар киши катары официалдуу айта алам. Андай кылып эми биз светтик өлкөдө жашайбыз. Анчалык кысым кылып, анчалык запрет кылган туура эмес. Мен эми негизи бул ислам шарияты менен, ислам негиздери менен жашай турган болсок, эч качан жаман жакка барбайбыз. Буга чейин жаман дагы болгон эмес. Буйруса, ушул ислам принциптери менен, шарият жолу менен жашай турган болсок, сөзсүз түрдө жакшы алдыга жылуулар болот. Эми ачык эле айтсак, биз светтик мамлекет болгондон кийин да ушуну колдош керек. Бирок ошол эле кезде анда башкалар да чыгышы мүмкүн да, биздин кийимдер эмне болот деп. Мен бул мыйзам долбоорду, концепцияны, идеяны колдойм. Бирок сакалдарды кантип кестиребиз, ошонун проблема болуп атпайбы? Ак сакал мисалы бирөөгө ыйлап келсе, мага штрафты салды, мен мына сакалчан жүрөм, ошон үчүн мага штрафты салышты деп ыйласам, биз эмне кылабыз? Ошону караш керек да. Кандай аткарылышы, кандай болот? Мурун мисалы Россияда Петр I алып Европадан келгенде айтканда, бүт барынан биз кестиребиз, керек болсо мажбурлап кестиребиз сакалдарды. Биз андай тилекке каршы билбейм, биз аны кыла албайбыз, конституция андай уруксатты бербейт. Штрафты сала берсек, бул дагы пайданы бербейт. Бир топ эле изучууну алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай коомдук талкууну кылып, только реально коомдук талкууну сурамжылоону өткөзүп, менимче даже керек болсо референдум ошол боюнча кылыш керек да. Ошондо да уже коомчулук кандай ой пикирде болсо ошону чечиш керек. А так негизи концепция от паранжа боюнча. Эми биз кыргыз болгондон кийин эми бул арабтардын маданият. Ошону точно мен точно колдойм. Калганы болсо аны ойлондурган маселе да. Алар көңүл чордонунда болгон үчүнбү, же болбосо өздөрүнүн оюн башкаларга таңуулаганы үчүнбү негизи? Жок, негизи паранжа кийгендер эми мындай да, бул тарыхтан караш керекпиз да, каяктан кийим ошол пайда болду. И эмне себептен паранжаны кийип калышты мусулмандар? Себеби мурун Сауд Арабия ал каякта турат? Ошол пустыняда туурабы? Дайыма шамал, кум болот да. Ошон үчүн атайын ошонун кийимди кийишет. А бизде андай жок да. Биздин маданиятка даже туура келбейт да. Жаңы эле коллеганга жооп бердим. Эми ар бир адам, ар бир адис өзүнүн тармагында гана жооп бериш керек, адис болуш керек. Мен ошол сакал өстүргөн же паранжа кийген тармакта эч мындай түшүнүгүм да жок, сөзүн ачыгы. Анан мен азыр сунушу бергениме сиздерден угуп атам. Биз элдер менен жолугуп командировка жүрдүк, бүгүн эле келдик. Ошол себептен мен жооп бергенден баш тартайынчы. Так жооп бере албайм да. Эми бул адамдын укугун бузуу, конечно. Ар ким бүгүнкү күнү бизде ар адам өз кайсы динди кармайт, кандай жүрөт, адамдын өзүнүн укугу. Эми адамдын укугу бузулуп калат го дейм, бул туура эмес. Эми Мажитова паранжа кийип, бетин жаап, анан кийин узун сакал койгондорго тыюу салалы деп атат да. Эми паранжа жабынгандарды негизги биздин баардыгын ушуну бир өзүнүн ата бабадан калган салттуу динибизди кармасак, ушунун баардыгы алыс болот эле. Эми паранжа жабынган бул дагы өтө аша чапкандык, паранжа жабынган. А сакал коюу ар бир адамдын өзүнүн укугу. Эми сакал бул
бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болот. Ошондуктан мен сакал койгондон эч кандай бир жаман нерсе көрүп аткан жокмун. Эми бүгүнкү күнү биздин жарым жыңалач кийингендер деле жүрөт. Анда аларга да тыюу салыш керек болот. Бир тараптуу болбойт. Ошондуктан өзүбүздүн эң мындай улуттуу кийимдерибизди кыздарыбыз кийсе, ошону эле биздин жакшы чапандарыбыз бар, калпактарыбыз бар. Буну биздин адамдарыбыз, жигиттерибиз, эркектер кийсе жакшы болот да. Ошондо сиз мыйзам долбоорго бир өзгөртүү киргизүүлөр сунуштайсызбы? Бул азыр коомдук талкууга чыгарылды да? Ооба, сөзсүз түрдө сунуш беребиз, же каршы пикирибизди беребиз. Бул паранжы деген нерсени мен өзүбүздүн каада салтыбызга жана канча жылдан бери сакталып келе жаткан биздин өзүбүздүн маданиятыбызга байланыштуу мен паранжа кийгендерге каршымын. Паранжага кийгенге каршымын. Анткени буну дегенчи канча жылдап паранжаны чечүү үчүн, аны деген мындай жүзүн ачуу үчүн канча кылымдан бери күрөшүп келген да. Анын мен мисалы үчүн бул мыйзамды колдойм, бирок эми ал жерде дагы иштеп чыга турган жерлер болсо иштеп чыгыш керек. Ал эми сакал коюу туурасында өтө эле мындай коомго терс таасирин бере турган же бир мындай кандай десем коркунуч алып келе турган болсо, анда булардын баардыгын чектөө киргизиш керек. Негизинен мен эми бул мыйзам долбоорун концепциясын колдойм, бирок азыр дагы иштеп чыгыш керек. Экинчи пикирлерди мындай да, мыйзам кабыл алып атканда биринчи эле киргизгенде эле дароо эле кабыл алынбайт, коомдук талкууларга коюлат, парламенттик угуулар өтөт. Анан ошондо да коомдун пикирин эске алып туруп, андан кийин кабыл алып бергенге мен кошулам. Азырынча мен айта албайм колдобойм деп, бирок бул биздин баш мыйзамга каршы келет. Жакшы билесиздер, бизде баш мыйзамда ар бирибиздин өзүбүздүн укугубуз бар, укугубуз корголгон. Ошол себептен мен сакалга, паранжа тагууга жана башка кийим кечелерге каршы эмесмин. Анткени ал адамдын өзүнүн эриден, өзүнүн каалоосунан. Эң негизгиси мен ойлойм, жүрөгү таза болсо болду. Бул сырткы чүпүрөк, бул жөн эле чүпүрөк, убактылуу чүпүрөк деп ойлойм да. Мен каршы эмесмин. Ким эмне кандай кийинет, паранжа тагабы, бетин жабып салабы, сакалын коюп алабы, же чачын кырып салабы, мен каршы эмесмин ал нерсеге. Ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, өзүнүн укугу бар. Биздин укугубуз баш мыйзам менен корголгон.